Урматтуу мусулман бир тууганым, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын сахабалардын пайгамбарга болгон сүйүүсүнөн дагы бир мисал. Пайгамбар алейхиссалам Мадинадан Меккеге Фатх Маккага келди. 10.000 аскер менен. Пайгамбарга 10 жылдан көп душман болгон, пайгамбарды туулуп өскөн жерден кууп чыккан инсандарга 10.000 аскер менен келген кезде пайгамбар алейхиссалам бой көтөрүп теке бирленип келген жок. Кичипейил жөнөкөй болуп келди. Өткөндөрдү баарыгын кечирди. Келип эмне кылабыз деди. Ва антум тулаqa, барың бошсун деди. Урматтуу мусулман бир тууганым, бирок мен айтайын деген маселе, пайгамбардын эң жакын досу, биринчи халифасы Абу Бакр Сыддыктын атасы Абу Кухафа ушу Яуму Фатх Меккеге кайра ислам келгенге чейин исламды кабыл ала элегеди. Мусулман болгон эмес. Иннака ла тахди ман ахбаб, валакин Аллах яхди ман яша. Сен каалаган адамыңды, сүйгөн адамыңды туура хидаят жолуна, иманга баштай албайсың. Бирок хидаят Аллах берет аны. Иман жолун Кудай берет. Абу Кухафа пайгамбардын жанындагы Абу Бакр Сыддыктын атасы мусулман боло элегеди. Яум Фатх Макка Меккеде ислам желеге кайра келгенден кийин атасы исламды кабыл алайын деп каарып калган Абу Кухафа 90-нан өтүп 100ге жакындап калган, көзү ажиз, көзү көр болуп калган. Балам, мен да бүгүн иманды, исламды кабыл алайын. Расулулла саллаллаху алейхи вассалам жанына барып колун кармап байат берин. Иман, исламды кабыл алайын деген кезде атасын жетелеп пайгамбар алейхиссаламдын жанына келет. Каарыган, көзү көрбөй калган чалды Абу Бакр Сыддык Абу Кухафаны жетелеп келген кезде пайгамбар алейхиссалам: "Хала таракта шейхда, бул аксакалды үйдө калтырбайсыңбы? Хата тайна, биз келмекпиз" дейт. Абу Бакр Сыддык: "Я Расулалла, сиз бара турган адам эмессиз, сизге келиш керектир" дейт. Сиз бара турган эмес, сизге адамдар келиш керек дейт. Абу Кухафа пайгамбар алейхиссаламдын колун карап: "Ашхаду ан ла илаха иллаллах ва ашхаду аннака Мухаммадан расулаллах." Күбөлүк берем, Аллах жалгыз, Мухаммад сен Аллах Тааланын акыркы жөнөтүлгөн элчилигине күбөлүк берем деп иманга келген кезде Абу Кухафа пайгамбар Хазрети Абу Бакрдын атасы бүгүн исламды кабыл алды. Иманга кирди, дозоктон кутулду. Абу Бакр Сыддык үчүн эң кубанычтуу күн болуш керек эле. Сүйүнүш керек эле, кубаныч керек эле. Бирок Абу Бакр Сыддык ыйлап баштады. Ыйлаган кезде жанындагы сахабалар сурады: "Я Абу Бакр, эмне үчүн ыйлайсың? Эмне үчүн ыйлайсың? Бүгүн атаң дозоктон кутулбадыбы? Иманды, исламды кабыл албадыбы?" десе, азыр пайгамбардын колун кармап иманга келген адам: "Менин атам Абу Кухафа эмес, Абу Талиб болгондо пайгамбар көбүрөөк кубанмак" деди. Өзүмдүн кубанычымдан пайгамбардын кубанычын жогору коем. Бирок пайгамбар алейхиссалам өзүнүн атасынан кийин ата ордуна болуп, атасынын бир тууганы пайгамбарды тарбия кылган Абу Талиб иманды, исламды кабыл албай өтүп кеткен. Аны исламды кабыл албагына эмне себеп болду? Пайгамбар алейхиссалам келип: "Кул ла илаха иллаллах ашфа инда рабби." О атамдын бир тууганы, амеким, байкем, ла илаха иллаллах келимесин келтиргин, Аллахтын астына барганда мен сага шафаат кылам, күбөлүк өтөм десе, жанында Абу Жахил, динсиз, имансыз, дин душманы: "Эй, өлүмдөн коркосуңбу? Ата бабадан келген дин менен өт. Эркек болуп өт" дейт. Пайгамбар кайра айтат: "Ла илаха иллаллах дегин, бунусу дагы эркекче өткүн" дейт. 3 жолу кайталаганда жанындагы душман, жанагы жаман достун сөзүнө карап, акырында эмне дейт? "Ата бабадан келген дин жолдорду эле өтөм" дейт. Ошондо имансыз өлүп калат. Ошондон пайгамбар: "Ал-мару ала дини халили, фалянзур ахадукум ман юхалил." Ар бир адам досунун дининде болот. Дос тандаганды жакшы билгиле дейт. Кээ бир дос менен 1 саат отурсаң, сени иман жолунда туура багытка баштап коет. Атың өчкөр аракtan кутултат. Уурулуктан, зынадан сени тозот. Кээ бир достор менен бир көз ирмекте сени жолдон чыгарат. Шайтандан жамандары бар. Ошондон урматтуу мусулман бир тууган, досту да тандагыла. Абу Бакр Сыддыктын атасы иманга келди, бирок пайгамбардын амекиси иманга келбей калганын негизги себеп жанагындай жаман достор,
жан берип жаткан кезде да иманга келтирбестен имансыз өткөзүп койду.